урматтуу офицерлер, прапорщиктер, сержанттар жана солдаттар, урматтуу куралдуу күчтөрүнүн ардагерлери, бүгүнкү аземдин катышуучулары. Биз бүгүн баарыбыз тарыхта калуучу бир чоң иш жасап турабыз. Ошого күбө болуп турабыз. Кыргызстандагы жайгашкан легендарлуу 8-чи мото аткычтар генерал Панфилов атындагы дивизиянын штабынын пайдаланууна бүгүн уже кыргыз элибизде салт болуп калган капсула салган аземине катышып турабыз. Урматтуу катышуучулар, легендарлуу Панфилов атындагы дивизиянын тарыхын биздин эле өлкө эмес, дүйнө жүзүндөгү аты чыккан дивизия. Ошол дивизиянын башында турган 41-жылы биздин ушул жерден кеткен чоң аталарыбыз Москваны коргоп, ошол жерден атын чыгарган. Немецко-фашистская Германиянын вермахтындагы баяндамасында ошол жердеги фельдмаршалдар айткан: "С нами воюет дикая дивизия" деген. Ошол дикая дивизияда биздин чоң аталарыбыз, ушу Азиядан кеткен, борбордук Азияда кеткен кыргыз, казак дебей, ушул жерден кеткен орус, белорус дебей, кореец дебей, дунгандар дебей, бүт бар ошол жерден биздин атыбызды чыгарып, ошол убактагы Советтер Союзунун борборун, Москва шаарын коргоп калышкан. Жаңы тарыхыбызда 90-жылдары Бишкектен Панфилов дивизиянын штабы Балыкчы шаарына көчүп келген. Андан кийинки буйруктар менен дивизия Токмок шаарына көчкөн. Андан кийин Ош шаарына барып жайгашкан. Дагы бир саясий чечимдер менен бүгүнкү күндө биздин легендарлуу дивизиябыздын штабы Балыкчы шаарына келип былтыртан бери жайгашып отыр. Бирок ушу көчкөндө, ушу күнгө чейин Союз таркагандан кийин ушу легендарлуу дивизияга тилекке каршы каражатка байланыштуу биз жакшы имарат түзө алган жокпуз. Ушул демилгени биз былтыр көтөрдүк эле. Командир дивизия менен былтыркы машыгуунун аягында экөөбүз сөз сүйлөшүп атып, ушул дивизиябызга бир штаб курсак болот эле жолдош министр деп, силердин командириңер чыкты эле. Ошондо биз могул аркы жакта турган 2 этаждуу үйдү штаб кылып кайра курабыз деп ойлоп келип, бирок эскини бузуп жаңырткандан көрө, андан көрө бир салып кандай имарат болуш керек? Ушунун баарын деген жарым жылдын ичинде мына дивизиянын штабынын офицерлери баш болуп, бул жерге ошол жерден бизге спонсорлор пайда болуп, ошолор ушу дивизияны кыргыз элибиздин даңкын чыгарып турган легендарлуу дивизиябызга ушу штабты салып берели деп бизге ушул жерде мына биздин спонсорлорубуз турат. Бул эмнени айтат? Кыргыз элибизде мекенибизди сүйгөн патриоттор көп. Ушул штабтын бүгүнкү сан менен санап келгенде 70 миллион сомго барат. Туурабы? А бул деген пока предварительный санды. Ушул баарыбыздын атыбыздан, коргоо министрлигинин атынан, дивизиянын өздүк курамынын атынан мен ушу биздин магы демөөрчүлөргө, мен ушунчалык ушу биздин спонсорлорубузга чын жүрөгүбүздөн ыраазычылык айткым келет. Урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары,
Balıkçı şаарында ушул жерге бир кезде военторг бар эле бул жерде. Чоң кафебиз бар эле. Тилекке каршы ошонун баарынан могу жерде карасыңар баарыбыз күбө болуп турабыз. Ушул жерде мен старший лейтенант кезимде келип баштадым эле кызмат кылып. Ошонун ордуна момундай жакшы имарат түзсөк, биздин дагы куралдуу күчтөрдүн мамлекетке бүгүнкү жаңырткан чоң саясатына биздин чоң салым болот деп ишенем. Урматтуу ардагерлер, урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, баарыңарга кааларым ден соолугуңар чың болсун. Келечектин жакшы бүгүнкү салып аткан пайдубалыбыз ошо келечекке, жаңы муундарга, жаңы патриотторго ушундай бир чоң сезим бүгүн жаратабыз деп мен чоң ишенем. Баарыбыздын жолубуз шыдыр болсун. Кыргыз элибизге салган кошумубуз ушуну Кудай Таалам колдоп бизге жолун ачып берсин. Чоң рахмат. Бекен болсун. Рахмат. Бүгін легендарлы 8-ші мотоаткыштар генерал Панфилов атындағы дивизияның тарихында чоң бір тарихи бір күн болып тұрады. Бүгін Балықшы шаарында осы жерге ошо легендарлы дивизиябызга жаңы штаб куруга ошо пайдубалына капсула салып бүгүн ушундай бир азем өткөздүк. Кыргыз биздин чоң тарыхыбызда 41-жылы ал убактагы Советтер Союзунун борборун, Москва шаарын, Балакалан шосседеги ошол жерде курман болгон биздин чоң аталарыбызга ошолорду эстеп ошол жерге ушундай бир инициативный группа болуп биз Министерство оборонадан дивизиянын командири полковник Исаков болуп биз дивизиядан министерстводон аларды колдоп, анды колдоп ушундай бир жакшы идеялар менен чыктык эле. Ошого жараша дагы бизге спонсорлор пайда болуп, ушул штабты куруп беребиз деп, ушу быйыл бүтүрүп беребиз деп ушундай бир жакшы демөөрчүлөр чыгып, ушул ишти кылып атабыз. Эң сүйүнүчү жерибиз Кыргыз элибизде патриоттор көп бүгүнкү күнү. Ошо 70 миллион сом турчу штабты өз каражатыбыздан салып беребиз деп ошолор айтып турат. Ошолорго мен чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Коргоо министрлигинин атынан, бүт өздүк курамыбыздын атынан. Ушул штабты салганда биз ары өлчөп, бери өлчөп келип, именно Балыкчы шаарынын ошо шаарга карап турган жерде бул имараттарыбыздын баары мына 30 жылдан бери эскирип, ушул жерде илгерки ураган бир үйлөрүбүз бар эле, ошолорду түздөп, ошонун ордуна Балыкчы шаарынын дагы көркүнө бир өзүбүздүн бир салымыбызды жасайлы деп ушундай бир иштерди өткөзүп атабыз. Мунун баары акыркы иштер эмес. Биздин дагы көп пландарыбыз бар. Балыкчы шаарында, Чүй өрөөнүндө, түштүк аскер бөлүктөрүндө көп иштер болуп атат. Кудай буйруса ошонун баарын ишке ашырабыз деп чоң ишенем. Бүгүнкү күндө баарыбыз ошо бүгүнкү дивизиянын ардагерлерин, өздүк курамын бүт баарын ошо бүгүнкү тарыхый күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ушул иштин жыйынтыкталуусу аягында чыгуу кайсы убакка пландалууда?
Эми план боюнча ушул быйыл бүтүрөбүз деп атабыз. Бул жерге штабтын өзүнүн деген имараты болот. Күнбатыш жагында бул жерде чоң аллея боевой славы болот. Ал жерде бүт Советтер Союзунун баатырларынын бюсттары коюлат. Генерал Панфиловдун памятниги коюлат. Дагы бир биз ушундай бир идеялар менен чыгып атабыз. Ошол жерде генерал Үсөнбеков, генерал Дайыр Асановдун ошолордун дагы 2-3 генералыбыздын ошол жерге памятнигин койсок деп ошондой бир чоң алдыбызга бир маселе коюп атабыз. Ошону аткарабыз деп ишенебиз.